بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Жаратқан Аллах Таалаға мақтаулар, пайғамбарымызға салам салауаттар айтып, Аллах Тааланың даярдаған жаннаты Құдайдан қорыққан тақвадарлар үшін. Улуу күндө, урматтуу мусулман бир тууган, кайрадан сиздер менен жаратканга кулчулук кылуу үчүн Аллахнын үйүндө жолугуп тургандыгыбызга улуу Аллах Таалага көптөгөн миңдеген мактоолорду, шүгүрлөрдү айтабыз. Микрофон неге үзүлүп калып атат? Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү сиздер менен жума баянында, жума саягында сүйлөшө тургандыгыбыз бул жараткандан коркуп, чынчылдык, жалгандан оолак болуу, таквалыкка негизделүү темасында сөз кылабыз. Усикум ибадаллах бинafsi битакваллах. Сиздерди жана өзүмдү жараткандан коркууга чакырам. Фа инна такваллахи хайру задин лияумил маат. Жараткан Аллах Тааланын астына барган күнгө эң жакшы азык бул таквалык, урматтуу мусулман бир туугандар. Ибадаллах иннал кадиба мин ахтарил ахлак. Жалганчылык, жалган сүйлөгөн бул эң бир коркунучтуу, эң бир жаман адам баласындагы сыпаттардан. Адам баласыны коомчулукту бузулушуна бир себеп болгон кулк мүнөз адеп ахлактардан. Вакат хаззарана Аллаху Таала минал казб. Чындыгында Аллах Таала биздин бардыгыбызды жалгандан оолак болуу үчүн өзүнүн кереметтүү Кур'анында тыйып, кайтарып, жалганчылыктан оолак болгула, алыс болгула деп Иннама яфтарил казиба аллазина ла ю'минуна би аятилlah. Чындыгында жалганды оюнан ойлоп таап, жаратканга жалганчылык кылгандар, булар Аллах Таалага ыйман келтирбегендер, Аллах Таалага аяттарын жалганга чыгаргандар дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иякум вал казб, жалганчылыктан оолак болгула, жалгандан алыс болгула. Фа иннал казиба яхди илал фужур. Анткени жалганчылык бузукулукка алып барат. Ва иннал фужур яхди илан нар. Ал эми бузукулук адам баласыны тозокко алып барат. Ошондуктан дагы жалгандан оолак болгула. Жалганчылык бузукулукка, ал эми бузукулук адам баласыны тозокко алып барат дейт. Ал казибу сабабун лизаварис сика ва харабил буют. Жалганчылык канчалаган семьялардын талкаланышына себеп болот. Жалганчылык адам баласынын адамгерчилигинин кетишине себеп болот. Ва фасадил мужтама, коомчулуктун талкаланышына, коомчулуктун бузулушуна алып келет. Чыныгы мусулман адам сүйлөгөн сөзүндө, кылган ишинде, жүрүм турумунда, жараткан Аллах Таала менен болгон мамилесинде, инсандар менен болгон мамилесинде жалгандан оолак болот, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде пайгамбарыбыздан келип, кыйла ли расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям, о Аллахнын пайгамбары, аякунул муъмину жаббанан, момун коркок болобу деди. Момун коркок болобу? Кала наам, ооба, мусулмандар коркок болушу мүмкүн. Кыйла аякуну бахилан, мусулман сараң болобу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, наам, ооба, мусулман сараң болушу мүмкүн. Кыйла аякуну каззабан я Расулаллах, о Аллахнын пайгамбары, момун жалган дагы сүйлөйбү дедиле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, ла ал муъмин ла якзиб. Чыныгы ыймандуу, чыныгы момун, мен мусулманмын деген адам жалган сүйлөбөйт дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Акбарул кабаир, күнөөлөрдүн эң чоңдорунан болгон чоңу ал-ишраку биллах, жараткан Аллах Таалага ширк келтирүү, Кудайга шерик кошуу. Ва укукул валидейн, ата-эненин каргышына калуу. Ва каулу зур, жалгандан күбөлүк берип коюу, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Тааланын астындагы эң чоң күнөөлөр Кудай Таалага ширк кошуу. Ширк кошуу дегенде бүгүн мына ошол эмне түрү менен жанакы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар-рия ва ширкул асгар, кожо көрсүн деп мактангандык дагы ширктин бир бөлүгү деп айтат. Бүгүн той кылсак дагы, кадым кылсак дагы, уна алсак дагы, үй алсак дагы бардыгы
айлана чөйрөнү, досторубузду, тууган урукту таң калтыруу, ошолорго мактануу болуп аткан болсо, бул Аллах Тааланын астындагы чоң күнөөлөрдүн катарына кирет экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Вайлун лиллазина юхаддису фаякзибу лиюдхика бихил каум. Сүйлөгөн сөзүндө коомду күлдүрөм деп жалган кошуп бергендерге тозок болсун дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Адамдарды кубантып коеюн, сүйүнтүп коеюн деп жалган айткандарга дагы тозок болсун деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эскертет. Ла язалу ар-раджул якзиб хатта юктаб индаллахи каззабан. Адам баласы жалган сүйлөй берет, акырында жалганды кошо берет. Жалган сүйлөп көнүп калган сайын Аллах Тааланын астында жалганчы деген, афирис деген атка конот дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жогорудагы аят, хадистерге карай турган болсок, демек жалганчылык бул чоң күнөө экен, мунафыктыктын белгиси экен, берекени кетирүүчү амалдардан экен, адам баласын тозокко алып бара турган, Кудай Таалага жакпаган амалдардан экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Yawma tabyadul wujuh wa taswaddu wujuh. Al-Imran suresi 106 ayet. Kıyamatqa barganda kebir жүздөр кап-кара болуп карарып кетет, кебир жүздөр апапакай болуп нурдан ат дейт. Нурданган жүздөр Кудай сүйгөн, Кудай разы болуп бейишке барышына белги болгон жүздөрдөн болсо, ал эми караргандар мына ошол эмне тозокко бараргандын белгиси. Ал эми кыяматта жүздүн карарганы инсандын бул дүйнөдө жалган сүйлөгөндүгүнүн себебинен дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Зумар сүрөсү 60 аятта "Ва яумал кыямати тараллазина казабу алаллахи". Кыяматта сен Аллах Таалага жалганчылык кылгандарды, Кудайга ишенбесең Кудай жок деп каалагандай жашагандарды көрөсүң. Вужухум мусвадда, жүздөрү карарып кетет. Алайса фи жаханнама масвал лил мутакаббирин. Чындыгында тозок текеберденип Кудайды жалганга чыгаргандар үчүн даярдалган дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Худ сүрөсүнүн 18 аятында "Ва якулул ашхат хаулаиллазина казабу ала раббихим". Кыяматка барганда ошол жердеги күбөлөрдүн бардыгы туруп алып, тетиги бараткандар тирик дүйнөдө, о дүйнөдө жүргөндө Кудай Таалага ишенбестен Кудай Таалага шерик кошкондор дейт экен. Бүгүн кээ биздин коомдогу акыркы күндөрдө жанакындай бир теңирчиликти пропаганда кылгандар, динге ишенбегендер, өздөрүн улутчул катары көрсөткөн, кээ бир мына ошол теңирчиликти дин катары эсептеген бир туугандарыбыз Аллах Тааланы жок деп, Аллах Таалага ишенбестен, андан тышкары өздөрүн мына ошол эмне улутка, элге, жерге, мамлекетке бир эң бир күйгөн адам катары чагылдырып көрсөтүп, соцсеттерде башкаларда мына ошондой бир жанакындай элди бөлүп жарган, өздөрүнүн жанакындай пикирлери менен жүрөт. Ошолордун кылып аткан иши туура эмес. Кыяматка барганда "Ва якулул ашхат хаулайлазина казабу ала раббихим", булар Аллах Таалага жалганчылык кылгандар, Кудайдын акысына жалган сүйлөгөндөр деп күбөлүккө өтөт дейт. Худ сүрөсү 18 аят. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин дин Аллах Таала тарабынан толукталып берилген, ыраазы болуп берилген, неамат болуп, мусулмандар үчүн бакыт болуп берилген дин. Бул дин улутка, урууга, өңгө, түскө карап бөлбөй турган дин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен жихадка чыкканда дагы кайсы бир өлкөнү, мамлекетти басып алганда кары картаңдарга, кыз келин аялдарга, анан жаш балдарга тийбегиле деп эскертетиле. Гумандуулук деген, толеранттуулук деген бул ыйманда, исламда. Мекенчилдик деген, патриоттук деген бул исламда. Бүгүн анча-мынча мына ошол теңирчилер башкалар мусулмандарды бир улуттун душманы, салт санаанын душманы, жанакындай бир мекендин бир чыккынчысы катары бир сүрөттөп башка кылып, кээ бир мына ошондой атайын бир соцсетте активдүү адамдар бар. Кайра ушундай бир пикирлер менен чыгат. Акылына келбесе, тобасына келбесе, жанакы кыш болбойт, башка болбойт деген
kээ бир анча мынча булардын башчыларынын дагы жаназасын окуп көмгөндүгүбүздү унутпаштары керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз жараткан Аллах Таалага тынымсыз күн түн дебесең көп шүгүр айтышыбыз керек. Биздин дин адам укугун, адамгерчилик бүт бардыгын эң бир жогорку деңгээлге, бүгүн дүйнө коомчулугу коркуп аткан, чочуп аткан терроризм, экстремизм, мына ошондой жардыруулар, жана башка нерселердин бардыгы исламдан оолак экендигини бардыгы билет, тилекке каршы ошол нерселерди исламдагылар кылып атат деп чагылдырат. Ал эми өздөрүнөн болгон, динсиздерден болгон, капырлардан болгон кимдир бирөө мына ушундай иштерге барган учурда дүйнө коомчулугу унчукпастан оозун жапкандагысына бардыгыбыз күбөбүз, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек биздин дин жалган айткандан тосот, гыйбат кылгандан тосот, бирөөгө көрө албастык кылгандан тосот, бирөөдүн канын төккөндөн тосот. Биздин дин улут-улутка, уруу-урууга бөлүнгөндөн, жарылгандан тосот. Биздин дин мына ушундай бир аруу, өзгөчө, адамдардын бардыгына бир тең укук берген, бирдей укук берген, бактылуулукту камсыздап берген өзгөчө дин, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Нахл сүрөсүнүн 105 аятында «Иннама яфтарил казиба аллазина ла ю'минуна би аятилlah ва улайка хумул казибун». Чындыгында Аллах Тааланын астынан орунсуз жалгандарды ойлоп чыгарышып, Аллах Тааланын аяттарына ишенбегендер бар. Ва улайка хумул казибун. Алар чыныгы жалганчылар, урматтуу мусулман бир туугандар. Нахл сүрөсү 116 аят. Инналлазина яфтаруна алаллахил казиба ла юфлихун. Аллах Таалага жалгандан, жалганчылык, орунсуз жалгандарды жала жапкан жалганчылар ла юфлихун. Аллах Тааланын астына барганда Кудайдын азабынан кутулуп кала алышпайт. Матаун қалил ва лахум азабун алим. Нахл сүрөсү 117 аят. Бул дүйнө аз күндүк гана жыргал. Ушул аз күндүк жашоодо жаратканга ишенбей, адамдарды алдап, жалган менен, башка менен күн кечиргендер ва лахум азабун алим. Аларды күтүп аткан азаптоочу улуу азаптар бар дейт кереметтүү Кур'ан Нахл сүрөсү 117 аятта. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала кереметтүү Кур'анда мына ошол жалганчылык тууралуу, бул жалганчылык адам баласын хидаяттан тосорун, ыймандан, мусулманчылыктан тосорун белгилеп, инналлаха ла яхди ман хува каззабун каффар. Зумар сүрөсү 3 аят. Аллах Таала чындыгында туура жолго, ыйман, ислам жолуна салбайт, жалганчы, бой көтөргөн, текеберденген, динсиз капырларды дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, жалган сүйлөгөн адам, капырчылык кылган адамдарга Аллах Таала бакыт даамын, ыйман даамын, ислам даамын таттырбайт дейт. Кереметтүү Кур'ан фақат зикра ал-казиб фил Кур'анил Карим фи 283 мавдуан. 283 жерде жалганчылык жөнүндө кереметтүү Кур'ан сүйлөйт. 283 аятта жалганчылык жөнүндө кереметтүү Кур'ан мына ошонун жаман экендиги, күнөө экендиги тууралуу баяндайт, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, жалганчылык бул жалпылай алып кала турган болсок, бардыгыбыз сактана турган. Бул жалганчылык дүйнө жана ахиретте бизге бир эң бир зыяны көп болгон амалдардан. Ал-казбу хува бидаяту тариқил фужур. Жалганчылык бул бузукулуктун башаты экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Ал-фужур мусилу илан-нар. Ал эми бузукулук бардыгыбызды тозокко жетелей турган жаман амалдардан экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, жалган кээде жумушта сүйлөнөт, кээде үйдө сүйлөнөт, кээде дос жарга сүйлөнөт. Өткөн жумаларда айткандай, соода сатыкта сүйлөнөт. Жалгандын бардык түрү жашоодон берекени кетирип, адамды бузукулардын катарына кошуп, адамгерчилигин жок кылып, эң негизгиси коркунучтуусу мына ошол акыр акыбети жараткан Аллах Тааланын астында азапка жетелеп барат экен. Жалганчылык бул эки жүздүүлүккө алып барат экен, кайталана берсе, бул
ыймансыздыкка алып барат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра разияллаху таала анху риваят кылган хадисте аятул мунафиq салас иза хадаса казиба. Мунафиктин белгиси үчөө. Эки жүздүүдүн белгиси үчөө. Биринчиси сүйлөсө жалган сүйлөйт. Ва иза ваада ахлафа. Уада берсе уадасына каршы чыгат. Болду бүтүрүп берем деди. Болду барам деди. Болду кылып берем деди. Уадасына каршы чыгат. Ва иза утмина хан. Эгер аманат берсең, аманатка кыянат кылат дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Аманат дегенде бул эми мына ошол эмне аябай бир чоң тема, өзүнчө бир токтой турган тема. Бардыгыбызга бала чакабыз аманат, алардын таалим тарбиясы аманат, аялдарыбыз аманат, Кудай Таала берген өмүр аманат, убакыт аманат, ден соолук аманат, жана башка. Мына ошол аманатка кыянат кылгандар дагы эки жүздүүлөрдөн дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек бүгүн Аллах Таала берген балдар, кыздар Кудай Таала талап кылгандай, пайгамбар көрсөткөндөй таалим тарбия алып, ыйман ислам жолунда жашап аткан болсо, аманатка кыянат кылбастан эки жүздүүлөрдүн катарынан чыгып турбуз. Ал эми өзүбүз менен өзүбүз болуп, үй бүлө менен, бала тарбиясы менен, жана башка менен алектенбестен, жалганды каалаганда колдонуп жүргөн болсок, эки жүздүүлөрдүн эки жүздүүсү, жалганчылардын жалганчысы биз болот экенбиз, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисте саласатун ла юкаллимухумуллаху яумал кыяма. Үч түрдүү адамга Аллах Таала кыяматта сүйлөбөйт. Ва ла юзаккихим, аларды күнөөсүнөн арулап тазалабайт. Ва ла янзуру илейхим ва лахум азабун алим. Аларга Аллах Таала керек болсо карабайт дагы, аларга алоолонгон Аллах Тааланын даярдаган азабы болот. Үч түрдүү адамга Аллах Таала сүйлөбөйт экен. Аларды күнөөсүнөн арулап тазалабайт экен. Аларга Аллах Таала керек болсо тиктеп да койбойт. Аларга Аллах Таала азап даярдаган. Биринчиси шайхузанин, ерди Кудай ураарда 50-сүндө жаш болот деп карыса дагы бузукулугун токтотпогон, зынадан тыйылбаган аксакал, кемпир, аял же эркек. Аллах Таала кыяматта сүйлөбөй турган, күнөөсүн кечирбей турган, карабай турган адам бар экен. Ал шейхузанин, зынадан тосулбаган аксакалдар дейт. Экинчиси ва маликун каззаб, жалганчы, жетекчи. Ва аилун мустакбир, анан өзү бирөөдүн кол астында жанакындай жалданма болуп иштеп, ошол нерседен текеберденгендер дейт. Өзү акчага муктаж болуп, башкага муктаж болуп, бирөөдүн колунда иштеп, анан ошол жерде кээ бир нерселерди талап кылганда текеберденгендер дагы Аллах Таала кыяматта карабаган, күнөөсүн аруулабаган, анан жетекчи болуп туруп, кол астындагыларга, жалпы элге жалган айткандарга да кыяматта Кудай Таала карабайт экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Ва харрама Расул саллаллаху алейхи ва саллям ал-казиба ва лау аля туфлин сагирин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалганды жүрүм турумда, ата-энеге болгон мамиледе, соодада, бири-бирибиз менен болгон мамиледе, ошол эле учурда жаш балдарга, кичинекей наристелерге дагы жалган айтканды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям арам кылды. Абдулла ибн Амир радиаллаху таала анху айтат: "Даатни умми яуман ва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям qaidun fi baytina." Күндөрдүн биринде пайгамбар биздин үйдө эле, апам мени, Абдулла ибн Амир деген сахаба айтат, жаш бала. Апам мени бери келчи Абдулла деп чакырды дейт. Мен апам алдына жөнөгөнүмдө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям апама кайрылды дагы, "Бу баланы эмнеге чакырдың?" деди. Жанак аял: "Ти тамуран, о Алланын пайгамбары, баламды чакырганым кесем колуна курма берейин дедим. Бизче айтканда конфет, шоколад берейин дедим" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ама иннака лау лам ту'тихи", сен курма берген чакырып аткан болсоң анда маселе жок. Эгер сен эч нерсе бербестен эле чакырган болсоң, кутибат алейка казиба, аферисттердин, жалганчылардын катарына уже жазылып калат элең деди. Демек, жаш балага дагы жалган айтпаш керек экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Бир жолу жалган айткан адам бул уже тарбиядан, башкадан адамгерчилигинен арылат экен, адамгерчилигин жоготот экен. Имам Бухари мына ошол хадис жыйнап жүргөндө, хадис чогултуп жүргөндө, бүгүнкүдөй эми Google жок, ChatGPT жок. Бул киши паланча деген жерде
Batkende, же Бишкекте, же Ысык-Көлдө пайгамбардын хадисин билген bir kişi var eкен dese, жөө басы барып, ошонон барып пайгамбардын хадисин сурап, сен пайгамбардан ушундай хадис уккансыңбы, пайгамбарды көргөнсүңбү, ошону мага айтып берчи, мен жазайын деп хадистерди пайгамбардын сөздөрүн китепке чогулткан киши. İmam Bukhari 6 aylık жолдон келдим дейт. Bir adamdan hadis okuş üçün. 6 aylık жолдон келип, palança деген kim dese, tegi kişi deptir. 6 ay жол жүрүп, пайгамбардын хадисин билген кишини таптым дейт. Эми жанына барып, жана кишиден, "О, аксакал, сен азыр балам" деп туруп дейт. Жанакы короонда жүргөн атыны торбо, жеми жок торбо менен бах деп чакырып, ат чуркап келгенде, шарт ноктосун салып, жибин салып байлап, анан келип, "О, балам, эмне?" деди дейт. İmam Bukhari, "Aksakal, men 6 aylık жолдон келдим. 6 ay жөө жүрүп келдим сизден, пайгамбардын хадисин угайын" деп дейт. "А болду балам, мен көйлө хадис берем, айтайынбы" десе, İmam Bukhari айтат, "Бүт, мен сиз айткан хадистерге ишенбеймин" дейт. Анткени сиз атты жеми жок эле торбо менен алдап байлап койдуңуз дейт. Демек, айбанга кыянат кылган пайгамбардын хадисине, сөзүнө да кыянат кылып коюусу мүмкүн дейт. А бизде бүгүн билбей калган болсо, алдап койгон болсок, бүгүн жанакы мода болгон көчө тили менен айтсак, уктатып койгон болсок, сен авторитетсиң да. Зор кылдым деп, билбей калды, ама машинанын ходовойлорун билбей калды, моторун билбей калды, жанакы урулган жерин сезбей калды. Дагы бир деме, дагы бир деме, дагы бир деме. Мал сатканда, машина сатканда, жана башка, жана башка, жана башка, бүгүн жанакындай жер саткандарда эми бир жерде 5-6 документи борлар бар, Бардыгы арам, 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 урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам керек болсо, жаш балага дагы жалган айтпагыла деген экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалгандан арылган, болду, мен дамыладан уктум. Бу жалган чоң күнөө турбайбы? Бүгүндөн баштап жалган сүйлөбөймүн деп, жалгандан баш тарткан адам бейишке барарын белгилеп, бул хадисте мындай дейт. Anas radıyallahu teala anhu enne Resul sallallahu aleyhi ve selleme kal. Maga seler 6 nersege kepildik bergile, men selerge 5'ke kirişti kepildik berem. Sahabalar aytıştı, al 6 nerse emne ya Resulallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İza hadasa ahadukum fela yakzib. Selerden bir ömer eğer süyley turgan bolsa жалган айтпасын, men 5'ke garantiye verem dedi. Kim bana 6 nerseni garantiye verse, kepildik berse, men aga 5'ti kepildik berem. Birincisi, süylebende жалган aralaştırmasın, 5'ti kepildik berem. Ve iza vaada fela yahlif. Eğer uada verse, uadaga karşı çıkmasın, 5'ti garantiye verem. Eğer amanat verilse, amanatka kıyanat kılmasın, 5'ti garantiye verem. Ve gaddu absarakum. Közüңөрдү aramdan, buzukluktan toskula, 5'ti garantiye verem. Ve hfazu furujakum. Uyattığı jeriңерди aramdan, zinadan, buzukluktan saktagıla, 5'ti garantiye verem. Ve kaffu aydiyakum. Kolуңарды bирөөдүн акысын алгандан, уурдагандан, чоочун, никеңде болбогон бирөөдү кармагандан тоскула, жаңы жылда корпоративде коллектив менен, аяштар менен бийлеп, анын белин кармагандан колуңду тартсаң, мен саңа 5'ти кепилдик берем деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте мындай деп атат. Hazreti Abu Bakr radıyallahu teala anhu Peygamberimizin terbiyesini algan ulu sahabalardan İttakul kezb, жалгандан сактангыла, жалгандан тыйылгыла, жалгандан корккула. Fe innel kezibe menacib lil iman, mecanib lil iman. Antkeni жалганчылык бул ыймандын карама каршысы дейт. Жалганчылыктан оолак болгула, жалганчылыктан корккула, жалганчылык бул ыймансыздык дейт, Кудай сактасын. Hazreti Umar radıyallahu teala anhu aytat. La yagurrannakum salatu imri'in wa siyamih. Kimdir bирөөдүн namaz окуп аткандагысы, орозо тутуп аткандагысы силерди азгырып койбосун, силерди таң калтырып койбосун, алдап койбосун. Валакин бирок силер таң кала турган болсоңор, иза хадаса казиба, сүйлөсө жалган сүйлөбөйбү, ошонусуна карагыла. Уада берсе уадага каршы чыкпайбы? Amanatка кыянат кылбайбы, аманат көйбү, ошол нерсесине карагыла. Сакалынын узундугуна, салласына, намаз окугандыгына, орозо туткандыгына ишенбегиле дейт. Мунун живой далилин көрүп эле келатабыз, Abdullah ibn Abbas radıyallahu teala anhuma yakul El-kezib fucur.
namima sahr. Жалғанчылық бұл бұзықылық, ушақ айту бұл сыйқырчылық. Фамен казиба фақат фажар. Кім жалған айтқан болса бұзықылық қылды. Вамен намма фақат сахар. Кім ушақ айтқан болса ал сыйқырчылық менен алектенгендей Құдайдың астында күнөөгө батты дейді. Бұл ислам шариатындағы ең чоң күнөөлөрдөн. Алымдардың бiri айтат: "Ма хаббу анни казибту валид дуния ва ма фиха". Маға дүние жана дүниедегі бардық байлықтар берілгеніне қарағанда бір мәрте жалған сөйлебей қойған жақсырақ дейді. Біз бір мәрте жалған сөйлеп қойып, 1 сом пайда көрем, 50 тиын пайда көрем деп, қанша тренировка қылып, даярданып барып, жана мен айтқан сауда саттық мәселесінде ептеп бір болор-болбос тиынды пайда көріш үшін қанша бір даярдық менен барып жалған айтабыз. Алымдар айтат: дүние жана дүниедегі бардық нәрсе маға берілгенге қарағанда бір мәрте жалған сөйлебей қойған артығырақ дейді. Құдай сақтасын. Hazreti Musa радиаллаху алейхиссалам, Аллах Тағаламен түс сөйлескен Муса пайғамбар айтат: "Рабби, ай ибадик хайрун амалан, айю ибадик хайрун амалан". О Раббим, пенделеріңнің арасынан ең саңа жаққаны кімісі дейді. Адамдардың арасынан Құдайға ең жаққаны кімісі деп Аллах Тағаладан сұраса, Аллах Тағала айтат: "Мән ла якзиб лисану", тили жалған айтпағаны маңа ең жақшысы, "ва ла яфжур қалбу", жүрегі жаман нәрсені ойлап оғаны маңа ең жақшысы, "ва ла язни фаржу", уяттуу жері зына қылбаған болса, мен үшін ең жақшы пенде ошол дейді. Жалған сөйлебеген болса, жүрегі менен жаман нәрсені ойлап оған болса, уяттуу жері менен зынаға, күнөө ишке барбаған болса, мен үшін ең бір сүйкімді, ең бір жақшы мына ошол дейді, урматтуу мусулман бір туғандар. Демек, ислам шариатының талабы бойынша жалғанчылық бұл оор күнөөлөрдөн, чоң күнөөлөрдөн, керек болса бузукулардын катарына кошот, бузукулар менен коша акыры алып барып туруп тозокко тыгат. Bir жалған, bir үй бүлөнүн талкаланышына, bir жалған, bir үй бүлөнүн бузулушуна, bir жалған ондогон балдардын жетим калышына себеп болот. Bir жалгандын айынан жылдап мамлекеттер арасында согуштар тутанып, канчалаган өмүрлөр кырылышы толук мүмкүн, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан жалгандан оолак болуп, кайсыл жерде болбойлу, кайда болбойлу, мына ошол эмне тууралыкка, тактыкка аракет кылган болсок, тууралыктын жыйынтыгы бул дүйнө жана акыретте баардыгыбызды ийгилге жеткирет. Аят эмес, хадис эмес, бирок менин чоң атам 95тен ашып өттү. Ошол киши балдарым тууру болгула дей берет эле, карып калган учурда. Туурулуктун жыйынтыгы жакшы деп. Илгери бирөө дейт, Маккага бир таяк алып, сөйөнүп барыптыр дейт. Маккага жоо барып, анан Кабага сөйөнүп отуруп, жанакы таякка карап туруп, таяк, көрдүңбү, менин шарапатым менен ошо дүйнөнүн бул чекесинен Маккага келдиң деп. Алланын кудурети менен дейт, анан жанакы таякка тил кирип дейт, пенде, мен сенин шарапатың менен келгеним жок, туурулугум менен келдим. Менин оң жагымда, сол жагымда кыйшык бутактар бар эле, кыйшык дарактар бар эле. Аларды кесип албастан, ушул түз экен. Шуга таянып барайын деп мени кесип алдың го. Түздүгүм, тууралыгым мени Кабага алып келди, Маккага алып келди деген экен деп, жанакы эмне жалган сүйлөбөгөнгө, туура эмес мамиле кылбаганга бир хикая катары айтып берет эле. Бул аят эмес, хадис эмес, бирок туурулук бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы бизде эмне жараткандын ыраазычылыгына жетишибизге себеп болот экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Андан тышкары, урматтуу мусулман бир туугандар, коомубузда бүгүн дүйнөдө ар кандай окуялар болуп атат. Өзгөчө бизде миграцияда жүргөн, башкада жүргөн мекендештерге мына ошол биздин калпакты кийип алып жүргөндөн кийин, биздин мамлекеттин паспортун көтөрүп алып жүргөндөн кийин, биздин мамлекеттин желегинин астында жүргөндөн кийин илим билим алып жүрөбү, ал жакта миграцияда иштеп жүрөбү, мына ошол өлкөлөрдүн бир эрежелерин, тартиптерин бир сактасак, анан сактыкка кордук жок дейт, тагыраак болсок, анан өзгөчө мына ошол жанакы мына акыркы күндөрдө мына Россияда башкада кайра текшерүүлөрдөн башкалардан даттанган мекендештер жүрөт. Ошол бир жумушка барып башка кылып, бир жанакы той топурларды мына жаңы жыл келип атат, корпоратив, жана башка бир нерселерден бир оолагылак болсо, анткени мына ошол эмне
кайра жанакындай групповой текшерүүлөр башкалар. Анан кече мына акыркы күндөрдө кече тажикстандык жана бир жаш баланын мына ошол бир жарандын немесинен кылмышынан жанакындай бир пычакталгандыгы дагы бир себеп болуп, эмне мына ушундай бир резонанс жаралып аткан учурда бир аз бир этияттыкка жанакындай бир туура эмес басканга башкага бир абайласалар, анан жумуш маселесинде дагы, иштөө маселесинде дагы мына ошол подстава болгон мекендештер жанакындай курьер болуп, наркотик менен башка менен колго түшкөн мекендештер, анан андан тышкары өзүнчө таква көрүнөн башка болом деп, ооба намаз окуймун, ооба даватчымын деп айтып алып, бул нерсе биздин Кыргызстан бир эркин өлкө болгондугубуз менен бизде зыян тийбеген менен, бирок Россияда башкада даватчымын деп койсоң, намаз окуйм деп койсоң, башка деп койсоң, анча-мынча ошонун айынан терроризм статьясын алып камалып кеткендер бизге связга чыгып атат. Ошого өзгөчө Россияда жүргөн, дүйнөнүн булуң бурчунда жүргөн мекендештерди, балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды айтсаңыздар, бир жанакындай бир бечаке дискотекага, башкага бир отурушка, кафелерге баспасындагы жумушуна барып келип, сак саламат бала чака ата эненин көзүн кубантып кайтып келгенди Кудай Таалам насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах Таала өзүңдөн жалбарып суранарыбыз, иман исламда баарыбыздын кадамдарыбызды бекем кылган, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечиргин. Жараткан Аллах Таала ушул күнгө чейин пендечилик кылып, жалган айтып, жүрүм турумубузда, сүйлөгөн сөзүбүздө, соодабызда, мамилебизде жалганга аралашкан болсок, ошол күнөөлөрүбүздү кечирип, мындан ары жалгандан оолап, өзүң буйругандай, пайгамбар көрсөткөндөй жашаганды бардыгыбызга насип эткин. Жараткан Аллах Таала өзүңдүн үйүңө келип, алакан жайып, тизе бүгүп, сажда кылып, өзүңдүн мээримиңди, рахматыңды, кечиримиңди үмүт кылган бул жамаатыбызды буга чейин кандай гана күнөөлөр болгон болсо өзүң кечирип, жума намаздан чыкканда энеден туулгандай бир күнөөсүз чыкканга өзүң насип эткиниң. Жараткан Аллах Таала өзгөчө бул ыйык инсандардан, жамааттан, аталардан, бир туугандардан дуа үмүт кылган мекендештер бар. Жалпы дуа үмүт кылгандардан Аллахым иштерине ийгилик бергин. Аллахым карзаларын карздан кутушуна өзүң жардам бергин. Аллахым жалпы ооруп аткандарга, операцияга муктаж болгондорго өзүң жардам берип, сакайып кетиштерине, үй бүлө, бала чака, ата энесинин көзүн кубантып, жакшы болуп кетишин өзүң насип эткиниң. Аллахым дүйнө кезип илим алып жүргөн, иштеп жүргөн мигранттарыбыз бар. Ошолор дагы Аллахым пайдалуу, берекелүү, олжолуу ырыскы менен сак саламат мекенине кайтып келгени Кудайым өзү насип кылсын. Рахматика я архамар рахим.